Жашоо сүртүмдөрү сынак. Эмре Алту, Рожда Демирер, Ахмет Курал, Керем Купажы, Тайфун Эрарслан, Замире Зейнеп Касапоулу, Бурак Сатыбол, Мерал Аселтүрк, Özgür Emre Yıldırım, Efe Karaman, konuk aktör Yeşim Ceren Bozoğlu jana başkalar. Rejissörü Çağrı Bingüller, prodüsörü Cem Tabak. Al dosum, al. Oyumdu özgörttüm, sababayım seni. Çoğun oyup erkek bolğonunda gelesin. Bas ketip kal. Эмне болуп атат? Сен кандай элекесиң, а? Кандай адамсың? Чыккынчылыгында эмес. Эмне болду, ооруп жатабы? Күлбөгүлө балдар. Досуңуз ök болду. Бахадыр. Угатам досум. Менде күнөө барбы? А? Мен эскерттим бе? А, эскерттим бе? Артымда досум. Эмне жетпедиби? Агай, белгини жейдин артынан жүрөсүзбү? Эмне? Агай, ниетиңизди ачык айтыңыз, билип алалы. Агай, мен ниетим олутту. Эмне? Олутту? Олутту да? Кандай олутту? Чын айтып атасызбы? Агай, мен көптөн бери ушуну күтүп жаткам. Эмне? Сиз жаңы эле тааныштыңыздар эле го. Же жалган беле? Агай, бул маселени сүйлөшпөйүнчө эч жака кете албайсыз. Агай, тигил кашек ким билет канчадан бери тазаланбаганын. Жакшы калыңыз. Каяка шашып баратасың? Агай, Пойра спорт залда жасалган. Жанер дагы формасыз келген үчүн ал жерде. Алар сөзсүз мушташат. Макул, сен сабагыңа кир. Сабакка кир дедим. Кана досум, аңтап таста, ур! Урбайсыңбы? Болчу досум. Аржык. Мына эми ур! Болчу досум, кана урутсам. Ур! Карма. Карма. Бул эме? Ур! Бастырбайсың. Бол досум, бол. Бир мушта бол. Карма. Ур! Бир сапсам. Аңтарың Урбайсың. Эми оң колуң менен урсаң, бол. Азаматсыңар балдар, азаматсыңар. Жанар балам токтогой чап. Уруп жарып саланын бетин. Эмне туруп калдыңар балдар? Эң кызык жери. Ой Алла. Ай балдар. Токтогула. Мен жанарга жетейин. Ыкманы үйрөтөм силерге. Токтогула. Бойрас. Балам сен күчтүү баласың. Мунун оозунан бир сал, бул жерге жыгылып түшсүн, макул бу? Жыгылганда баш жарылып, мээсине кан куйруу өлүп калсын. Бул мүрзөгө, сен түрмөгө, а? Эң кызык жерин токтотуп койдуңар го. Кийин эмне болот? Ата-энеңер келишет. Сени түрмөдөгү ал акыбалыңды билүүгө келишет. Ар базар сайын, ар базарда сени ак халатчын доктор сот кийимде элестетип кыялданышат. Базар күнү кезиккен сайын бир аздан акча таштап кетишет. Эмне болмок? 5-6 жыл көп болсо,
Кейін шығасың, айыпталған адам өлтіруші болып турау. Же ишиң жоқ, же айрың жоқ, же балаң жоқ. Классташтарың менен жолугушсаң, алар болсо албетте үйлүү жайлуу болуп калышкан. Университетте окуп, бала чакалуу болуп калышкан. Алар сени окушуп, жасалма мамиле менен сени түшүнүп атам дешет. Анан ар ким өз жашоосуна кайтышат. А бирок сени кайткан жашооң жок. Себебин дагы билбеген, эсиңде калбаган бир жандын өмүрүн кыйгансың. Мектептин спорт залында ал турсун эки жандын. Бирөөсү бул, экинчиси өзүң. Мен эмне сүйлөп атам? Эң кызык жерин токтотуп койдум. Булар болмок беле я? Булардын баарын унуткула. Унут. Ойлоп огула. Буларды кайра уланта бергиле. Кара эмесе, Жанер, ошол эле нерселерди сага айтам. Балам чабоозго, жерге жыгылсын. Кудайы толо каяка койдум эле. Белгине же бир нерсе издеп жатасың. Ой, ооба. Бул стерилизацияланган идиш го. Мен дагы буларды колдоном дайыма. Үйдө сэндвичимди жакшылап ороп, булардын ичине салам, мектепке келгенде ошентип жеп алам. Стерилизацияланган. Бирок мунун ичинде сэндвич жок, курбака бар. Ооба, бирок коркпоңуз. Өлүк кургатылган, сабакта кесебиз мынтип. Ички органдарын изилдейбиз. Аны алып келиш үчүн идишке салгам. Сэндвичимди кагазга ороп баштыгыма салгам. Ай жарнак деле жегем, жейсизби? Сизге да кичине алып койсом болмок, Осман бей. Гезет кагазын оролгон сэндвич? Коюңузчу. Эми эмне болуптур? Сиз дагы таза боло бересиз. Караңыз, адамдын денесинин бир канча бөлүгүнө микроб экен. Сизге бакканы көрсөтөйүнбү? Жок. Алла. Мунун ичинде менин сэндвичим болсо, мен эмнени жеп алдым? Осман агай. Метин агай, Осман агайга бир нерсе болуп жатат. Эже, рухсат этиңиз, 1 минут. Агай жакшы элесизби? Жок. Эсин жоготуп койду. Жасалма дем алдыруу жасайлыбы, я? Эже, рухсат этиңиз, кандай тиешеси бар? Тиш чөгүп кетти, тыгылып калды, кайдан билесиз? Мен эсин жоготуп койсом, жасалма дем алдыруу кылыш керек болсо, мага жасалма дем алдырууну сиз жасаңыз агай. Белгин айым курбака жептир. Эми бака жеген оозу менен дайым ушул жөнүндө кыялдангам. Бирок бака такыр жок болчу. Сиз качып туруңузчу кана. Мына. Бул сизге жардам берет. Койдуңуз. Мен билем мына. Өзүңүзгө келдиңизби? Ой, Осман мырза. Жардам берет. Күтө туруңуз. Эмне болот эми? Бири-бириңерди көз карашыңар менен өлтүрөсүңөрбү? Пойраз. Бул маселе бул жерде бүтө турганын билесиң, туурабы? Экөөңөр тең. Ал турсун баарыңар. Маселени Салих агайыңарга айтып бересиңер. Жанер, сен менен өзгөчө сүйлөшөм. Агай сураныч. Эмне болду? Бара ал агай. Пойраздын. Дуру. Эмне болду? Агай, бул Пойраздын 3-чү мушташы. Салих агай дагы бир жолу мушташсаң мектептен айдайм. Айдоо кагазын алыш үчүн бардык нерсени кылам деген. Кетсем баары үчүн жакшы болот. Токтой тур. Бул жерде болгон нерсе ортобузда калат. Бирок жаза бербейм дегенди билдирбейт. Мен силерге ушундай жаза берем. Өмүрүңөрдүн акырына чейин унута албайсыңар. Макулсыңарбы? Кереги жок агай. Жаза кандай болсо барабыз. Салих агай берет. Пойраз суранам. Мен үчүн. Мен өзүм билемин. Өзүң билесиң. Кечирленбе, туура түшүн. Силерге акыркы сунуш. 1 күн берем. Же эртең келип, багындык агай дейсиңер. Же мени эч аралаштырбай барып, Салих агайыңар менен маселени чечесиңер.
тазалык ишиңер бүткөн үчүн сабагыңарга кире бергиле. Бирок адегенде барып, бети колуңарды жууп алгыла. Баргыла. Спортзал жалтырап калдыбы? Ооба агай. Агай, биз Агай, мен текшерип келдим. Жалтырап калдык. Сабакка киргиле. О, балдарыбыз жыргап жүрүшөт. Сабакка топтоп калдык силерди. жаза алганбыз, эжей. Жазабы? Кенен мырза, сиз мени менен жүрсөңүз, сураныч. Кандай жаза алдыңар? Пойраз дагы эмнени кыла койдуң? Кана баскыла театр залына, баары силерди күтүп жатышат. Сиз эмне кылайын деп жатасыз? Эмне кылайын деп жатам, агай. Кенен мырза, 7 шерлик чыдадым. Келгениңизден бери ышкырык, тигел, бул. Окуучуларыңыз дагы сизди туурап жатышат. Формасы жок мектепке келбегиле дегем. Бирок бул жигит колун шилтеп бейкапар келди. Агай, Әлі сөзімді бүт элекмин. Жигит колун шилтеп бейкапар, формасы жок келиптир. Эмне болмогуле? Дүкөндөр жабык экен, жетише албай калыптыр. Бирок жанерге ачууланбашым керек, туурабы Кенен мырза? Мугалимдери Анар Ханжаевда. Сиздин айыңыздан жаза алганын билип турасыз да, туурабы? агай, мен сизге айткам. Менин окуучуларым жетишпей калышат деген. Булар балдар ансыз дагы жердин түбүнөн келип атышат. Качан форма сатып алышсын? Кечинде айтып, эртеңки күнү талап кылып жатасыз. Кенен мырза. Бул окуучунун шылтоолору эч бүтпөйт. Эч качан түгөнбөйт. Сиз формасы жок келгенге уруксат бердиңизби? Жылдын аягына чейин формасы жок келе беришет. Келесі олор. Агай, жоопкерчилик менде. Мага уруксат бериңиз, мен жай карамын. Анын үстүнө жазасын алды. Эгерде айтып турган башка сөзүңүз жок болсо? Жок деп үмүттөнөм. Эми мага башка нерселерни айттырбайсыз деп ойлойм. Анча чоң деле үмүтүм жок, чын айтсам. Уруксатыңыз менен. Пойраз, каяка баратасың? Пойраз. Эмне үчүн сабактан кекирейип чыгып кеттиң? Уят эмеспи элфежейге? Каяка баратасың? Дем алганы баратам. Азаматсың. Дайым ушундай утасың. Башынан эле унутуп калганбыз. Сен бар, Жанар менен алек бол. Абалына капа болдум. Бул эмне дегениң эми? Бир нерсе дегеним жок, көңүл бурба. Кенен агайдын сунушуна макул болбойсуң да, ошондойбу? Жок. Өзүмдү кыйын сезип жатам. Сүйлөшпөйсүң мени менен. Балким туура айтасың. Баштыкпы? Осман агай, сууңуз. Ачылмаган шише да ошондойбу? Ооба, алып келерден мурда шишени кайнак суга салдым агай. Ай, жок жерден эмне болду түшүнбөдүм. Осман агай, булуттан дем алган уруудан болот. Уруу демекчи аз калды. Аябай аз калды. Ат жарыш, бакыт утат. Эмне деп атасың, Галип? Агай, бул сапар шайтандын бутун 3 жерине сындырабыз. Теория жакшы. Иштин ыгын билип алдык. Жогол, Галип. Макул. Сакайып кетиңиз агай. Тынччылыкпы? Осман агай? Антип абал менин пайдама болду деп сүйүнбөңүз агай. Эч нерсе болгон жок мага. Көз тийбесин, ден соолугум бар. Жок, андай жок. Дароо антип турбасаңыз болмок, Осман бей.
Бул кишиге бир нерсе болот. Токтоңуз. Жакшымын мен, жакшымын. Бышкан боорсок тоймун мен. Болду. Кайсы жерге түшүп калганбыз биз? Ялла. Эми эмне болот? Менимче Кенен агайдын сунушуна макул бол дагы. Ал жакты, бул жакты шыпырдейт болуш керек. Ооба да. Досум, сен эмне көзөрлөнүп атасың? Ким көзөрлөнүп атасың? Эй, биз тиги шерменденен тим эле коелу. Болбосо Салих агай бул жолу чындап айдап салат. Досум азыр Салих агайды тиги. Акырын. Салих агай эмне тиешеси бар? Маселени жакшы ойлонолу. Эй, Пойрас, сен бул команданын башы болосуң. Сыртта калып каласың эмне? Боло берсин. Мени кызыктырбайт. Өжөр досум, өжөр. Досум андай дебе. Мунун мындай боло турганын билчүмүн. Эми мен берген жазага макул болушса, ортобузда калат деп айттым. Кенан агай, Салих агайдын ачыстыра элек. Өзүң баш ооруткан иш чыгарба. Эмне болду Метин агай? Эмне кылайын эми? Салих агайга айтып берейин. Ал болсо баланы 2 мүнөттө эшикке кууп чыксын. Кийин үй бүлөсү, апасы, атасы шорулосун. Ошондой кылайынбы? Атасы жок. Эми бар, бирок өгөй. Абалы жакшы эмес. Мынакей. Бар окшош кийим кийишсе эле жашоолор дагы бирдей болуп калчудай ойлойбуз. Бирок баары 1000 түрлүү окуяларда жашашат. Туура айтасың. Бирок кылганыңды Салих туура түшүнбөйт го дейм. Мейли. Убакыт көрсөтөр. Бисмиллахиррахманиррахим. Оң мутуң менен кирей. Бул кооздукту кара козум. Кудай үчүн бул кереметти карачы. Карап жатам, Рыфат. Карап атасың, бирок көрбөй атасың. Бул жердин бал челектей болгонун көрбөй атасың. Ай, хайдагы бал челегей. Эй, бул жерди 3 жума бою тазаласаң да бүтпөйсүң го, Рыфат. Чын эле козум, билбейт экенсиң. Эмне күйөөңдүн колунан келбейт деп ойлойсуңбу? 3 күн козум. 3 күн. Андан кийин бул жер акча санаган аппарат болот. Көрөбүз, Рыфат сержант. Ана, суроолоруңарды сурагыла. Рыфат бей, китебиңиз Нобель сыйлыгына сунушталды. Эмне дейсиз? Аябай кеч. Биринчи басманы күтүнүп жаткам. Бирок сюрприз болгон жок. Кино тартылат экен деп уктук, туурабы? Азыр атын айта албайм. Чоң атактуу Голливуд фирмасы менен келишим түздүк. Сурай бериңиз. Сизди ким аткарат? Актер белгилүү болду? Эми мени же Антонио Бандерас, же Эдвард Нортон аткарат. А Николь Кидман жубайымды аткаргысы келип жатат. Күн сайын эшигибизге келип жатат. Халил Гулиер Зезденди Дэнни Девилди аткарат. Ал менен макулдашып алдык. Кана сурай бериңиз. Көрөрмандарыңызга эмне деп айтып кетесиз? Кыялдан. Жөн эле кыялдан. Кыялдан козу. Кыялдан. Болду, Рыфат. Ичи тышымдын баары кыял болду. Жетер эми айт. Дармалым Кудай, кыялдарыңызды уурдаганга бирөө келдиби? Ууру дейсиңби? Бирок катуу нерсени уруп алды. Эй, ичкеридеги уккун. Мен ичкериден жаңы чыктым. Төшөгүм азырынча жыйыла элек. Мен жаман адаммын. Ачуудан көздөрүм агы кызарып калды. Айнурум, менин көздөрүм агы ачуудан кызарып кып-кызыл болду, туурабы? Жок. Бирок эриндерин көгөрүп титиреп жатат. Айнур, кутулпа мени.
İçkerideki. Ben içkeri gireyim mi, je sırtqa çıkasın mı? Бұл жерде темир таяк бар екен. Бұл таякты күчтүү колдорум менен көтөрүп. Досум, бул иштин аягы бара-бара жакшы болуп туура кетип баратабы? Бүгүн да Кенен агайга уят болдум. Кыскасы кыйынчылыктарга чыдайбыз да. Досум, арыздарды беребиз, иш бүтөт. Анан батирде жашайбыз. Булар менен дагы окуй беребиз, достор. Арыз ишке ашпас болуп жатат мен үчүн. Алла, эмнеге? Дос, кайдан билейин эми? Эмне үйдөгүлөрүңөр айтпайбы? Тии мектебиңерди көрөлү, мүдүрүңөр менен таанышалы деп. Ошол жашар жериңерди көрөлү деп. Мен ишим бүттү да. Досум, анын да кайласын табабыз. Биринчи Галипти көндүрсөк, мүдүрдүн ордун аткарып берет. Иш бүтөт. Аха, мына жакшы адам сөз үстүнө келет. Галип байке, биз сиз жөнүндө сүйлөшүп жаттык эле. Жакшы адам сөздүн үстүнө келет, байке. Жакшы адам сөздүн үстүндө келет. Бирок силердин атыңардын бирөөсү дагы уткан жок, Байке, биз дагы чын эле таң калдык да. Өлтүрдүңөр мени. 5-чи болсо ыраазы элем. А меники 0. Кетти менин 100 барагым. Жасалма мүдүргө кайыр кош дегиле балдар. Эми сатам, неме кылам деп жаткан. Бирок мен үчүн дагы күтүүсүз болду, Алла. Чыны биз дагы толук ала элекпиз да. Алдык. А сен кимсиң? Эмнеси? Мен Пакиза. Мен студентмин. Бул жерде иштечүмүн. Айылга барып кайра келсем, ушундай болуп калыптыр. Биз менен иштеш. Рифат, биздин сатып алаарыбыз анык эмес. Эмнеге үмүт берип жатасың кызга? Козум, жездем эмне деди, укпадыңбы? Бул иш болбойт. Кана, эмне дейсиң? Биз менен иштейсиңби? Макул, иштейм. Жакшы, сен башкы башчыбыз менен майда чүйдөлөрдү сүйлөш. Мен кичине каржы маселесин чечип келейин. Макулбу? Башкы башчы? Кем ал? Сенсиң, козум, сенсиң. Мейли, мен кетейин. Каяка кеттиң? Каяка дегениң эмне? Козум, иштерим көп. Мен ошолорду бүтүрүп келейин. Алла. Мейли, силер жакшы калгыла. Мейли анда. Бул дагы ушундай алтыным. Бутуна терпенттин майын сыйпап алганда күнү бою ушинтип басып жүрө берет. Айтчы гана эми, канча беребиз сага? Менимче унуткула үй маселесин. Досум, сонун кыял болчу бирок. Ачкычында ортомчусуна берип коелу анда. Достор, дароо эле үмүтүңөрдү үзүп койдуңар го. Эмне кылалы? Сен каласаң үнүң жоон кылып, мен эжеме чал. Мен болсо силердикини чалайын. Өмөр Сейфиникини чалсын. Ушинтип айлантып бүтүрөлү. Дароо эле баш тартпагылачы. Келгин куштар, эмне кылып атасыңар? Мына сага мүдүр. Болот албетте. Сынап көрүш керек. Достор, чаштарды агарып калыптыр. Мына мүдүр. Тагы эле мүдүр. Бир мүнөт. Силер жанатан бери эмнени сүйлөшүп атасыңар? Мен укпай калыптырмын. Жигиттер, эмне мынтип карап атасыңар? Мен силерге карызмынбы? Мүдүр. Мүдүр эле. Ооба, мүдүр. Мага тийбегиле балдар. Эмне кылып атасыңар? Эмне болду? Жакшы элесиңерби балдар? Жакшыбыз мүдүр бей. Мен мүдүр эмесмин. Мүдүр Айнур. Биздин мүдүрүбүз сиз, Рифат байке. Такыр болбойт. Болбойт ошондон. Эмнеге болбойт? Болбойт. Болот байке, болот. Болбойт ошондон. Чындап болот байке. Болду. Болбойт. Алла. Кенен жездемди көргөнү келгем. Силер менен учурашып коеюн деп карыз болуп калдым. Алла. Болбойт. Эч качан унутку. Байке, болот го. Метин агай. Элиф эжей менен Эмне кандай? мамилеңер кандай? Эмнеге сурадың? Койчу Метин бей. Көздөрүң айтып атат го. Сизге жылмайып жатабы агай? Мейли. Эч нерсе дебедим.
Жемал Риштрейді концерт. Эмне дейсиз? Жоқ, еш нәрсе емес ағай. Саламатсыз Метин агай. О, жезделердин жездеси. Менин жездем. Рыфат, эмне кылып жүрөсүң бул жерде? Жакшыбыз эми жезде. Менин математикага тиешелүү маселем бар. Өзү менин математикага тиешелүү кандай маселем болушу мүмкүн эле, туурабы? Кандай маселең болушу мүмкүн? Маселе мындай жезде. Рыфат болгон акчасынын 7 бөлүгүнө кафе сатып алат. Бирок Рыфаттын же 7-си жок, же бөлүүсү жок. Концертке чакырса макул болор балким. Элфежей, саламатсызбы? Бүгүн мен кечинде... Менин сабагым бар, Метин бей, анан сүйлөшөлү. Ооба, мен бул жердемин. Бул маселени кандай чечебиз, Рыфат? Кредит жезде. Муну айтып турганыңды күткөм. Мен сиздин үмүттөрүңүздү актабай койдум беле жезде. Бир ишти баштайлы анда? Ооба. 2 саат бошмун. Анда барып кредитке арыз жазып келели. Анда барып алалы. 15 миңибизди алалы жезде. 12 миң эле го? Жезде, эмне деп атасыз сиз дагы? Мунун столу бар, олтургучу бар, помидору бар, калемпири бар. Болду, узартпа. Помидор, калемпиримиш. Өтүңүз жезде. Мен сизге Жемал Риштрейден келип турат. Мен ага Жемил Риштрей десем жакы бир чапсачы. Урматтуу эжей, бүгүн кечинде пианинонун соло концерти болсо баралы. Мүмкүнчүлүк деген ушул. Жарабайт. Кечинде бош болсоңуз, классика концертине билетим бар, 2 билет. Чогуу баралыбы? Сиз дагы пианиноду жакшы ойнойсуз го, эжей. Диван адабиятынын Лейла менен Мажнун, Юсуф менен Зулейха, Хүсрев менен Ширин деген ырлары, элдик адабиятынын Керем менен Аслы, Тахир менен Зухра, Арзу менен Камбер, жана буга окшогон аңгемелер батыштын романдарындай болчу. Адабиятыбызда роман 1860 жылдан кийин жазыла баштаган. Өңчөй француз тилинен которулгандардын ордуна кийинчерээк болсо жергиликтүү романдар жазыла баштайт. Бүттүбү эми? Эмне шырашып жатасыңар? Эч нерсе эмес, эжейди. Адабиятыбыздагы алгачкы которулган роман Теркилмей Телемак. Бул чыгарманы Юсуф Камил Паша француз тилинен которгон. Ойлонгондо бар эле го бизде. Эми каяка кетип атасың мени таштап? 1870 жылдан кийин жазылган. Пойрас? Угуп атам, эжей. Лейла менен Мажнунда Мажнун сүйүү үчүн чөлдө калды. Ферхат менен Ширинде Ферхат тоолорду тешти. Анан сен ашык болдуң дейли. Сүйгөнүң үчүн эмнени аябайт элең? Бардык нерсени. Жакшы жооп. Бирок чын жүрөктөнбү? Ооба, албетте. Ал дагы мени сүйсө. Анан айткан сүйүүлөрдүн бирөөсү дагы бактылуу аягы менен бүтпөйт. Ансыз да аяк бактылуу бүтсө, ат ашык болбойт эле, туурабы? Балким ошон үчүн. Эжей. Метин агай, сиз бир нерсе айтайын дегенсиз, бирок биринчи мен айткым келип турат. Эмнени? Проекциялык аппарат үчүн ыраазычылыгымды билдире алган жокмун. Сабак, пойрас, уруш деп атып. Эч нерсе эмес. Эгерде кааласаңыз, сизди үйүңүзгө таштап коеюн. Ыраазылыгым ошол болсун. Макул, ансыз деле 2 көчө бар. Мен сиз менен барайын. Макул. Кенан агай кандай жаза берет болду экен? Билбейм. Ыкмалары бир аз башкача. Эртең менен түшүндүм. Мен Пойразды ойлонуп жатам. Аябай өжөр. Эмне үчүн сен мынча ойлонуп жатасың? Себеби ал менин досум. Жөн эле досуңбу? Ооба. Анда алчы
Ал эмне? Ал менимче сага ашык. Жок, койчу. Эми мен аны болгону дос катары эле көрөм. Демек эч ким жок. Балким бир күнү болот. Балким бүгүн. Эмне? Эч нерсе эмес. Эмне болду? Үйдөгүлөр чакырып атышабы? Жок. Бир эски досум. Аябай эски. Дуру. Угуп атам. Эми тиги айта албай калып созулуп кеткен маселени сүйлөшөлүбү? Эмнени? Мен сени аябай жактырам. Билем. Каяктан билесиң? Сездим. Анан Жакшы. жакшыбы? Кандайча жакшы? Эми эмне дейин да? Кайдан билейин? Макул? Макул эмне анан? Макул эми. Макул. Макул. Эч качан өзүмдү ушунчалык жиндей сезген эмесмин. Алло? Кандайсың, Айшегүл? Жакшы элем. Дагы эле Англиядамын. Эмне кылып атасыңар? Мектебиңер аныкталдыбы? Каякта? Чын элеби? Алыс кетип калыпсыңар, Түшүндүм. Эч нерсе эмес, жөн эле чалгам. Силерди сагындым. Салам айт балдарга. Өбөм силерди. Жакшы кал. Бир нерсе айтайын дедиңиз беле? Элфежей, бир концерт бар экен, эгерде колуңуз бош болсо. Жок. Мен билетти сизге берейин, досторуңуз менен барыңыз дейин дегем. Балкондун эшиги ачык. Үйгө уруу киргенби? Жүрүңүз полиция чакыралы. Кереги жок. Жок, ичкериде болушу мүмкүн. Коркпоңуз. Болбойт, үйдө болушу мүмкүн. Элфежей, болду, мен жайгарам. Шындык. Үйдө бекенби? Сиз бул жерде туруңуз, мен карап көрөйүн. Бир нерсе кылсачы. Полиция чакыралы, жүрүңүз. Кереги жок, өзүм карайм азыр. Барбаңыз. Барбасам кантип карайм? Мейли бол эми. Бисмиллахиррахманиррахим. Этият бол. Ошол жакта экен. Метин агай. Метин.
эмне болду? Жокпу? Жок. Бир кат таштаптыр. Кат таштаптырбы? Келерки жумада жээнимдин тою болот, ошондо келем. Бул кандайча? Астында Гүлшен. Гүлшенби? Гүлшен. Бул эмне? Бул тааныш уру окшойт, мынтип кат жазып кетсе. Кызматчым бул. Ай кудайым ай. Ооба да ошон үчүн балкондон эшик ачыкты. Бүгүн Гүл айымдыкына баргам. Уулунун сүрөттөрүн көрсөттү. Америкада окуп жатат баласы. Окур жерин атын айтты эле. Мындай кызыктуу аты бар экен. Мен азыр эстей албайм. Машалла, баатырдай жигит болуптур. Менин баламдай болбосо дагы келбеттүү эле экен. Анан ичимден дуба кылдым. Менин Пойразымды дагы сот кийиминде көрүүнү насип кыл деп. Сени дагы ошентип бир көрсөм. Эмне болду Пойразым? Келгенден бери үнүң чыкпайт. Же бирдеме болдубу? Апа. Окуңда бир нерсе болдубу? Жок. Болбой эле койсун. Аллам коргосун, колдосун сени. Эмнени тигип атасыз бир сааттан бери? Эч нерсе эмес балам. Бул машина жөн эле жаткан болчу. Ана мен кошуналарга кабарладым. Мындай шым кыскартуу, юбканы тарутуу дегендер болсо деп. 3-5 тыйын болсо да пайда, иншалла. Үй тазалаган жетпей атабы, апа? Жетмек беле асылым менин. Дагы муну даярдоо сабактары, курстары бар, университети бар. Бирок менин балам үчүн баары татыйт. Алтын апаке. Колуңузга эмне болду? Ой, эч нерсе эмес балам. Айна кичине аллергия кылды. Бирок сен кабатыр болбо. Мен азыр крем сүйкөп, колгап кийип алсам, эртең эч нерсе калбай калат. Ох, апам. Оора болдуң. Көбүгү болбой калды, бирок иче беребиз го эми. Аябай сон болуптур. Аш болсун. Элиф эжей. Бул эми мектеп эмес да, эже дегенди тим эле коелу. Эми сен үчүн да ыңгайсыз болбосо. Элиф. Болот албетте Элиф. Болсо жакшы болот, себеби канча жылдан бери көнүп калгам. Эмнеге? Элиф деген атыма. Ооба, туура эме. Элиф концерт болот, баралыбы? Кимдин концерти? Жемал Эрештрей. Эми Жемал Эрештрей каза болгон, анын элесине имарат курулуптур. Концерт ошол имаратта. Мынтип эки сөздү курай албай, сүйлөй албай жатам. Кандай дейсиз, баралыбы? Макул, баралы. Чын элеби? Албетте, аябай кубанычтамын. Кубанычта болом, себеби мен Жемал Эрештрейди жакшы көрөм. Derindeyim, çok derindeyim. Çok karanlık bu benliğim. Tutun beni son nefesteyim.
Рыфатта экендер кайда? Билбейм. Эртең менен качып кетишиптир. Дагы бир оюнду ойлоп тапса керек. Бирок анысын билип алабыз. Кара оюнду эстеп кеттим, унутуп кала жазаптын. Алло, Жихан, кандайсың? Макул, дароо эле урушпачы. Баардык мугалим досторумду топтоп алып келем спектакльге, макулбу? Сенде бир ишим бар эле, Жихан. Мага кол кишен керек эле. Төрбөч оюн үчүн. Макул, анда мен бүгүн театрга кире кетем. Макул, сон. Макул, келем, макул. Анда көрүшкөнчө. Батыракчы, театрга да кире кетишим керек. Театргабы? Ооба. Кандайсың, Үзле? Ооруп калып турсуңбу? Уктап атат го деп чалбадың. Агай, мен ооруган жок. Эмне үчүн мектепке келбейсиң? Агай, мен формал албадым. Мүдүр бей ансыз келбегиле деген үчүн. Түшүнүктүү, Үнзүле, дароо мектепке бар. Бирок агай, Салих агай айткан. Үнзүле, созбо болду. Мектепке бар. Бол, батыраак чык жолго. Жолда калсын. Кана бол. Макул агай. Эмне болуп турат а? Эчтеке эмес балам, тамагың же. Тигил тамакта түгөт. Салам балдар. Кандайсыңар? Эмне болду? Пойраз ит бир нерсе кылдыбы? Пойраз эмес, досум. Бороон селдешип уруп кетти. Досум, биздин үй кыялыбыз бүттү. Эмне үчүн? Үйдөгүлөрүбүз макул болушкан жок. Каяктан чыкты бул иншалла. Барып класстан сүйлөшөбүз. Сен жатаканада жашай албайсың. Толтура сөз да дагы. Бул жолукусунда менин да арыгам түгөндү. Бүттү эми ал иш. Койчу. Түү. Сага бул абал жагып атат окшойт да. Жок. Мен ансыз деле кинонага барышым керек. Көрөлүчү кандай жаза берерин. Дагы ошол. Ушулар туурабы? Бул эмне? Баленин баары бизге жабышып алган. Тургула. Макул еткин, эмне ачууланып жатасың? Ойлонбо, сен туура эле кылдың. Эми жазалабыз, колубуздан башка эч нерсе келбейт. Ооба да досум. Ооба да дос. Эми кыйын агайыбыз бизге кичинекей жана сабак болорлук жаза берет. Анан жошобуз улана берет. Так ошондой. Пойраз? Бул жерде болгонго караганда Кенан агайдын колуна барып багынып беребиз. таң атканча уктай албадым. Туура чечим кабыл алыптырсың. Кана, жүргүлө анда. Оф. Иш илгери сүйүктүү кызматкерим жана сүйүктүү башчым. Рыфат, бул жер тазаланбайт. Кудай билет бул жер таза болоорун. Кудай билет таза болоорун. Албетте тазаланбайт, булар жок болсо. Таза болбойт, булар болбосо, козум. Сен буларды Кенан жезденден алдыңбы? Жок, муну мен өзүм алдым. Сен кандай уяты жок киши болуп калдың, Үйдүн баарын ташып келген. Үйдүн баарын ташып келген. Ал дагы өнөктөш. Анын дагы кичинекей пайдасы тийсин да. Кана бол. Аз сөз, көп сөз. Бол. Кана баштайлы. Ишиң илгери болсун, Рыфат. Бул жерди 3 кишидей тазалап бүтпөйт. Жок дегенде 5-6 киши керек бул жерди тазалаш үчүн. Байкуш биз дагы. Мына булубузду карачы, кичинекей. Бирок козум. Бирок мирогу жок. Бул жерге тазалоочу армия керек. Алла. Бизди да шорго калтырдың го, кач бул жерден. 2 мүнөттө алыстен дем алайын. Өф. Козум, мен тазалоочу армияны каяктан табам я? Демек, ортобузда калсын деген чечимге келдиңер. Кубандым. Пойраз, айрыкча сен үчүн. Кубангандан мурун жазаң кандай, айтпайсыңбы? Жазаңды эмес. Жазаңызды. Бечара. Анда суңгулачы,
Кана 40 муңыңарды. Жанер, сен сол, Пойрас сен оң бол. Болсун. Сун? Ойлодум. Силердин колуңарды кишендеп койсом, күн бою чогуу болушуңар керек. Коюңуз чейеге. Пойрас. Уккун, бул жерге келүүнү кандай чечтим билбейм. Болгондо дагы мен берчү жазаны алууга кандай макул болдум? Аны эч биле албайм. Бирок жакшы ойлон дейм. Өмүрүмдө мындай нерсени көргөн эмесмин. Карамесе ордуңарга отурла. Азыр коңгуроо болуп, мугалимдер келет. Жакшы калгыла. Жанер, ишиңерди кылгылачы. Жанер, сен эмне Пойрас менен отурдуң? Сени отурчу ордуңа. Жүрбөйсүңбү бул? Рыфат байке чалып атат, Рыфат. Угуп атам, Рыфат байке. Макул байке. Сонунсуз. Макул. Не? Түшүнбөй калдым. Макул байке. Макул байке, макул. Рыфат байке мүдүр маселесине макул болуптур. Сонун! Бирок бир шарты бар. Кандай экен? Кафени тазалайт экенбиз. Каалаганыбыз болот. Баарыңар ордуңардасыңар. Отургула. Пойрас, сени биринчи партада көрүү сонун го. Ордуңду алмаштырдыңбы эмне? Ошондой болуш керек эле, эжей. Кенан агай силерге чогуу отургула деген жаза берген окшойт. Жакшы кылыптыр. Сен азыр сабакка да даярдансаң керек. Кана, доскага чык. Эжей чыкпай эле коеюнчу. Даярданбай калгам. Жанер, сен чыганда. Эжей, мен даяр эмесмин. Эмне болду силерге? Жок, койчу. Жаза барган сайын сон болуп баратат. Ишине эмгекчил түрк аялы. Күйөөсү үчүн эң кыйын учурда ага кол сунуп, жардам берип таянычы болгон түрк аялы. Азыр ошол түрк аялы керилип туруп бетиңе бир салат эмгекчилди анан көрөсүң. Мейли, келдиң го. Керилип чапсаң да көтөрөм, тармалым. Ай, Рыфат, бул жер тазаланып бүтпөйт. Чайналган кассетага окшоп кайталап атат. Тармалым, уккун, тазалоочу команданы чакырдым. Чоң жигиттер гарпунга окшогон. Ушундай тазалайт дейсиң, ким мынчалык тазалаган деп сурайсың ошондо, уктуңбу эми? Эй, Рыфат, бар го. Дагы кайдагы сөздөрдү айтып быжы деп мен башымды айландырдың. Деги тажадым эй. Кеттим мен. Эмне кылсаң ошону кыл. Эс ала турган күндөр жакындады, козум. Автобус билетиң жаныңдабы? Күлбө сен дагы. Кана Пакиза, бир аз батыраак бол. Алла. Болду. Бүгүнкү күн үчүн жетет. Кийинки сабакка жакшылап даярданып окуп келгиле, жарайбы?
Пойраз, силер чогуу окуйсуңарбы? Жанер, дагы качанга чейин ушинтесиң? Досум, дааратканага баргың келсечи? Сейфи. Пойраз, кайраттуу бол. Бүгүн бүтөт баары. Дароо классты бошоткула. Болгула. Бол дос, бол. Жалгыз бололу деп атышат. Омер, сен менен кийин сүйлөшөбүз. Жүрү досум, кеттик. Шерменде болдук. Акыркы сабакта бул иш бүтөр. Пойраз. Эмне? Дос, мен дааратканага барышым керек. Чиш кылдырайынбы эми? Башка аргабыз барбы? Чыда, кичине. Класска уят болдук. Мектепке дагы шерменде болобузбу? Акыркы сабакка чейин чыкмай жок. Мага буйрук бербе. Мектепке шерменде болгун келип жатабы? Уф. Дааратканага барабыз да дароо эле класска кайтабыз. Мага буйрук берип жатасыңбы? Мен да сага эмес, сен да мага эмес. Ансыз да мектепке шерменде болдук. Сен эмнени карап жатасың? Ишиң жокпу сенин? Баскет жагыңсың элек. Бол эми. Макул, түшүндүк. Буйрук эмес, көпчүлүктүн жыргалуу үчүн. Тынччылык балдар. Бул жерде эмне кылып жүрөсүңөр? Агай, дааратканага баратканмын. Экөөңөр чогубу? Ооба агай. Байрас, сен менен жүр. Агай, негизи мен маанилүү бир нерсени сиз менен сүйлөшөйүн дегем. Жакшы. Сен менен бас. Байрас, сен туура класска. Же дааратканага. Ошол, кайсы жак болсо. Агай, чынында экөөбүз чогуу сүйлөшөлүк дегенбиз. Макул. Анда айткыла. Агай, биринчи дааратканага барып анан сүйлөшсөк болобу? Макул. Азыр баргыла, кийин сүйлөшөбүз. Буларда бир иш бар го. Күтө тургула. Кызым, токтой турчу гана. Угатам агай. Бул эмне деген кебете, я? Мен силерге кийим-кечек жөнүндө эмне дедим эле? Агай, неме? Эмне? Эмне агай, эмне? Агай, бир нерсе болдубу? Сизге тиешелүү болгон маселе эмес. Жок. Асты түптүз сизге тиешеси бар. Кенен мырза, окуучуларыңыздын бирөөсү дагы кийим-кечек эрежелерин сактабай жатат. Бул кандай абийирсиздик? Агай, окуучуну кемсинтип, эмне кылып жатасыз? Же болбосо эмне кылайын деп жатасыз? Түшүнбөдүм. Бирок бул мугалимге жарашат беле? Кенен мырза, менин кылык жоруктарымды сынга ала тургандай абалда эмессиз. Ордуңузду билиңиз. Кызым, сен болсо туура үйүңө кийимди алмаштырып кел. Мектепке келген окуучу биздин жоопкерчилигибиздин астында жибере албайбыз. Сиз дагы, окуучуларыңыз дагы тажаттыңар мени.
кеттик. Эй, кечке соосуң 1 сааттан бери отурдум. Эмне кылайын, маңдайыңда бирөө турса кыла алган жокмун. Сүйлөбөй басчы. Алла. Чурка. Каяка чурка? Класска. Эй, Даратканын классы алыста, карасаң. Кир. Бомбаны уктуңбу? Эмнени? Пойрас бар го. Пойрас айтып жатпады беле, тигил жаңы келгендерге салам дей бербегиле деп. Анан? Кенан агай аларга жаза берип. Алла. Колдорун кишендеп коюптур. Эми класстан да чыга алышпайт экен. Мына тамаша досум, бол барып көрөлчү. Баарын айтым эле го бул класстан чыкпасын деп. Силердикиле айтып коюшту. Андай эмес. Мели өкөтөн кеттик. Бош эмес. Бирөөсү эле бош эмес дебейли. Макул, сен айт. Анда эмесе достор, бүгүн электростатика темасын өтөбүз. Класс толукпу? Жанер менен Пойрас жок агай. Каякта жүрүшөт? Дааратканада. Кир. Кечирип коюңуз агай. Тура тургулачы. Мына достор, терс зарядтар бири-бирине тартылышат. Мисалы, бул эки досуңар дагы терс заряд сыяктуу жакын турушат. Ал эми бул эки досуңар окшош заряд болсо эмне болмок? Анда бири-бирин түртүп жибермек. Алсагылачы гана. Бөлүнбөйсүңөрбү? Эмне болду? Бул эмне? Кенан агайдын жазасы. Түшүндүм. Отурула ордуңарга. Өзгөчө экен. Эмне экен? Балдарга кылган жазаңыз. Маани өзгөчө болуп болгонунда эмес, аланын пайдалуу же пайдалуу эместигинде. Кенан агай, тигил берген жазаңыз Балдарды жараштыруу үчүн жакшы ыкма экен, туурабы Метин? Агай. Мен жазанын ыкмасын билбейм го. Бирок бул аябай кооптуу иш. Кай жагынан түшүнбөдүм. Салих агай муну такыр жактырбайт. Мен да жактырбайт аныста. Мейли, ишиңерге ийгилик. Сизге дагы. Жакшы барыңыз. Бүттү эми, мындан кутулсак болобу? Болот. Бири-бириңерди таануу мүмкүнчүлүгү болду деп ишенем. Таанышканыбызга кубанычтабыз агай. Туура. Сени менен муну өзгөчө сүйлөшөбүз, Жанер. Чынын айтсам, экөөңөр тең шумдук көрүндүңөр. Айрыкча сен. Чоң рахмат. Ичим жеңилдей түштү. Дуру. Киного барабыз да, Пойрас дагы келет да. Кечиресиң, кол кишенден бошотулду. Дуру. Макул, барабыз. Макул, аябай кубандым, алтыным. Көрүшкөнбүз. Бул толкундоо концерттин айынан Чынымен дагы ошондоймун. Жок, дос кызым төрөптүр. Куттуктайм. Чоң рахмат. Бирок мен концертке бара албайм, кечириңиз. Балким Белгин эженин баргысы келер. Эмне концерт? Жемал Решитрейдин классикал концерти. Аябай чыгат. Мага дагы. Албетте сиз дагы барсаңыз. Сонун болот. Ошондой болот. Макул, мен кеттим.
грек сүйүү кудайы Эрос. Вай, таза команда келди. Байке, куттуктайбыз. Чоң рахмат. Дароо ишти сүйлөй баштайлы балдар. Силер тазалоо ишин кыласыңар. Мен бүдүр болуп берем. Досум, бул жер аябай чоң экен. Досум, өлдүк эми биз. Мен сөзсүз 10 кило арыктаймын эй. Кандай жаза бул эй? Эмне дейсиңер балдар? Өзүңөр жалгыз болбойсуңар. Кардалар менен байланышуу координатору Пакиза айым силерге жардам берет. Пакиза айым. Салам. Саламатсызбы? Анан? Дос, эмне дейсиң? Эми эркиндиктин акысы бар да, досум. Балдар? Мейли эми. Жарайт. Макул, сүйлөштүк. Телефонду бергиле. Эми өзүмдөн чалсам ишеничтүү болбой калат. Чалдым. Алло, Зейнеп айым, саламатсызбы? Мен Өндөр Толга лицейнин директору. Мырза? Салих. Мен Салих, экинчи Салих. Ооба айым, сиз менен сүйлөшө турган олуттуу маселе бар айым. Ооба айым, балдар жөнүндө эле. Алло, саламатсызбы? Мен Өндөр Толга лицейнин мүдүрү Салих. Ооба, менин сөзүм ушундай. Мектепке келиңиз, чогуу кофе ичели. Жок. Ооба байке, биз билимдин кызматкери катары окуучуларыбыздын ата-энеси менен кофе ичкенибиз менен сыймыктанабыз. Албетте байке, албетте. Макул байке, жакшы калыңыздар. Жакшы калыңыз, чоң рахмат. Эмне болуп кетти? Байке, сиз эмне кылып ийдиңиз? Макул, келиңиз деп койдум, бирок алар келишпейт, мен билем. Ушундай келет дейсиз? Алла, азыр ишти кыла албадың деп иштен качайын деп атасыңар. Болла. Досум, өлдүк биз эми. Эң биринчи мен. Пакиза айым, буларды жакшы көзөмөлдө. Иштен качып кетиши мүмкүн. Айтканыңыздай болот. Алло. Дуру, биздин кино планыбыз өзгөрдү. Үнзилайым, жарашып калыптыр. Сизге чоң рахмат агай. Чынында сизге карзымды кантип төлөп берем билбей да калдым. Мейли, аны ойлоп азыр. Мен аны бир бурчка жазып койдум. Эч кабатыр болбо. Азыр биринчи мектеп, кийин иш, макулбу? Андан кийин биринчи алган маянага мага мындай деңиздин жанында тамак алып бересиң. Кубанч менен. Мен көп чейин билип кой. Бул келишимде пайда меники. Жалаң жакшы күндөргөй. Чоң рахмат агай. Канча беришибиз керек? Каяка? Неме, менин иш күнүм бүттү. Силерге ишилери болсун. Чаалар кара, тигил жери кир экен. Сүрт, жакшы сүрт. Тажаттыгы. Еткин, башыңдагы эмне? Эмне кылайын досум? Жытын айынан башым ооруп баштады. Бирок бир нерсе айтайынбы? Чын оору эртең болот эй. Чын эле балдар, чалардын атасы эртең келсе өлдүк эми. Досум, жакшыны ойлолу. Келбесе керек. Досум, курсагым ачты. Ачпаса мен таң калат элем. Досум, эшекте иштеп жатабыз го, курсагым ачпасынбы? Ачпасынбы, досум? Курсагым ачпасынбы? Мен бир нерсе алып келдим. Бирок жетеби билбейм. Дуру, эмне кылып жүрөсүң бул жерде? Жардам бергени келдим. Катыракта кала келдим. Кафеге катыраак тейлөөсү. Алла. Досум, бул кыз бизге катырактан башка нерсе алып келе албайбы? Мисалы салат дегендечи, я. Досум, бул кыз менен Жанердин ортосунда бир нерсе бар да. Жок, досум. Болбойт. Болсо оор болот. Карасаң булардын кебетесине. Сюрприз болду. Үйдө жөн эле отургам. Жардам берейин дедим.
Жаман пикир деле эмес. Жанер, Угуп жатам. Пойразды билесиң го. Сеникилер сөз кылышпайт да, туурабы? Жашыра ал деп атасың. Бир канча убакыт. Досум, ямыр укса жаман болот эми. Ой, ал бүткөндечи. Бул иштин аягы жакшы болбойт. Мен сага айтып коеюн. Уф, Рыфат, зерип кеттим. Кино койчу көрөлү. Кандай кино болсун? Кайдан билейин, өзүң караштыр аларды. Алла. Я жаштар, аябай кызыктай бир нерсе болду. Не болду, Жезде? Эми үйдө канча тазалоочу каражаттар болсо, баары бир заматта жоголуптур. Баса мектептен Осмон агай деле келген эмес. Жезде, мен аларды кафебизди жандандырган коомуна тартуу кылдым. Эмне кылдың? Сөз жок, Рыфат. Эми сөз жок. Сөз жок. Биз анда баралы. Каяка? Сюрприз козум, сюрприз. Жезде, биз кеч келебиз. Рыфат, токтой турчу, тартпачы. Каяка баратабыз эми, кечинде. Ооба. Макул, ооба, түшүндүм, макул. Белгине же ичи ооруп келе албайт экен. Бул автобус дагы келбейт окшойт. Убакыт деген кеч болуп калды. Жемел, Решит, Рейда калыс. Барбай эле коелу анда. Эжей дагы жооп бербеди. Анан Элиф айым менен Белгин айын сурап калса эмне дейбиз? Бир нерсе ойлоп табарбыз. Чынын айтсам, мен автобуска түшпөгөнүм жакшы эле болду, Себеби үйгө барганда мен жок дегенде 3 саат жеке тазалык жасайм. Анда мейли, жакшы салыңыз. Жакшы салыңыз. Бүттү чын эле. Тазалыкпы? Мен билбейм, бирок бүткөндөй болду окшойт. Досум, колумду көтөрө албай жатам. Досум, эркиндиктин акысы оор дедик го. Ушунчалыкпы эмне? Кеттик анда. Тура албайм. Баары жанындагысын тургуз. Досум, жаман нерсе болбосо экен. Боло тургандай карагылачы. Кана кетели. Жан, биз болдук, кеттик. Чоң рахмат. Эч нерсе эмес. Көңүл ачтым. Бирок кеч болуп калды. Мен узатып коеюн. Макул. Жүрү. Gel kızım, gir. Tepkişte oylap et. Kana, girgin içkeri. Kana. Ай, Рыфат, эмне кылып жатасың? Алла үчүн айтчы. Үшкүрбө, күйөөңө үшкүрбө. Эми мындай тур. Курманды койун окшотуп көзүмдү байлап, азыр сени бар го, азыр. Рыфат. Бул кандайча болду? Тазалагычтар келип тазалап кетишти. Козум, таза команда, тазалык аскерлери. Эй, сен канча бердиң анан тазалоочуларга? Козум, бардык эле нерсеге акча эмес, абийирим да жетиштүү. Ай, Рыфат, ишене албай жатам. Эми тазалабайт экенбиз да.
Кош келипсиң. Кызым саатты карачы. Кечирип коюңуз, апа. Достор менен кафеге бардым. Кайсы кафе экен түн ортосунда я? Апа, көңүлүм ачылып, кайрат күчкө толуп келдим. Эми бузбаңызчы, суранам. Албетте жан кызым, сен бул убакта үйгө келсең, биз кичине айымдын көңүлү бузулбасын деп эчтеке сүйлөбөй унчукпайбыз. Ошондойбу, Дуру? Коюңузчу, апа, Кудай үчүн. Албетте кызым, ошо эле сөздөр. Апа коюңузчу. Апа болду. Апа килигишпе. Апа сүйлөбө. Мен жаттым. Дуру. Дуру каяка? Бөлмөмү? Ооба да. Бул жер мейманкана. Эч нерсени ойлобо. Үйгө кел. Дароо бөлмөңө кирип отур. Бул жерде отуруп мен менен эки ооз сөз сүйлөшпө. Буга күнөөлүү мен эмесмин го. Ага, мен күнөөлүү экенмин да, Дуру? Аны сиз ойлонуңуз, апа. Мен жатам барып. Кечирип кой козум. Аю терисин таба албадым. Анын үстүнө мен жаныбарлардын терисин колдонууга каршы турган адаммын. Рифат, бул кандай кылыктарың, алла. Тери мери мага өзүнчө тоо үйүнө келгенсип, дагы эмне кылайын деп жатасың? Козум, бүгүн өтө турган түндү өмүрүңдө эч качан унутпайсың. Жатчы, мына бул жууркандын үстүнө. Жат. Эми козум, сага айтаарым, көп жылдардан кийин эсиңде барбы баягы түн деп сурайм. Суук таштардын үстүндө деймин. Жууркан жайып, анан очокко от жакканбыз деймин. Ошондо айтамын. Эч нерсебиз жок болчу деймин. Бирок азыр деймин. Бардык нерсебиз бар деп атам. Эмне болуп атат? Карачы. Рифат, кайдагы үй? Түтүндөн уланып жатабыз, тур бер нерсе кыл. Макулга батыр болмо козум, баарысын жай карамадым. Көп жылдан кийин эстеп күлөбүз. Кош келипсиңер. Кандайсыз жезде? Кандайсыз? Кана токтогулачы. Айлаңылычы мага карап. Эмне болду силерге? Күлбөңүз жезде, күлбөңүз. Бышып кала жаздадык. Аз жерден бышып кала жаздадык айныңыз. Билбейм, азыраак бышып кала жаздадык. Кафедеги мештин моору тазаланбаптыр, ошондон болду. Кана киргиле үйгө, жууңгула. Бирок суу менен гана. Тазалоочу каражаттарды тартып алып койгонбуз. Кана киргиле. Рифат, Сен айыңан уят. Эч кайгырба козум. Негр болсоң дагы сулуу болмок экенсиң сен. Мору түтүбөсө жакшы болмок. Мен сага негр. Эй козум, эмне түртүп уруп жатасың я мени? Сүйлөмө, микрофон. Достор, атама мектепке келбей эле коюңузчу деген сайын көгөрүп келем деп атат. Демек эмне экен? Эмне экен? Ал жерде бир күмөн болсо, ал күмөндү күчөтө турган бир нерселерди айтпаш керек. Ушунча акылдуу болсоң, эмне үчүн күчөттүң, досум? Тагы эле эркиндикке чыгып, бир үйдө жашаар аз калганда ушундай болобу? Эми эмне кылабыз? Кайдан билейин, досум, кайдан билейин? Кутман таңыңар менен. Сенин дагы. Силерге эмне болду? Айтып бер досум, айт. Өлгөн эшек карышкырдан коркпойт экен. Бир аздан кийин эжелер келет. Эмне дейбиз? Бардык, себеби классика музыканы жактырабыз. Пианинону да жакшы көрөбүз. Кутман таңыңар менен. Саламатсыз. Концерт кандай өттү? Концерт жакшы. Убакыттын кантип өткөнүн билбей деле калдык. Чындап эле билбей калган окшойсуңар. Себеби концерт болбой калыптыр. Гезиттен окудум. Ичиңиз кандай болуп калды, белгим айым?
мына ушундай. Эми чынында максатыбыз үйдөгүлөрү калпайтуу эмес эле. Бирок чындыкты айтсак, анда түшүнбөй туруп, укпай жатып каршы болушат. Мына меникилер толугу менен каршы чыгышты. Эми мүдүр менен көрүшкөнү келишет. Уят да болобуз, жеме да угабыз. Дуру биз дубалга сүйлөп жатабыз. Бирдеме дебейсиңби? Мен силерге жардам бере алат окшойм. Кантип? Мындай. Биринчи силер мүдүрдүн ордуна боло турган кишини мектепке алып келгиле. Маалыматчы ушакчыга чуркап барып, Жанер менен Пойрас театр залына мушташкан кетишти деп айтам. Ушакчы бир шултоотап жаныман кетет. Салих мырза менен апама театр залында мушташ боло турганын айтат. Анан Салих агай менен апам албетте ал жерге чуркап келишет. Чуркап барышкан менен бош залды көрүшөт. Алар күткөн сюрприз бар. Ошол жерде зал кулпуланып, бекилип калат. Сырдуу кол, мындайча айтканда, менин колум. Ошол эшикти кулпулап койгон болот. Ачкычты кайдан табасың? Галип байкеден алам. Жарайт. Ооба. Байке, булар айдай жаркыраган жаштар. Бул жаштар биздин өлкөбүздүн келечеги. Туура айтып атамбы? Туура айтып жатасыз, мүдүр мырза. Мына ушул көрүнүктүү балдардын арасынан эң көрүнүктүүсү чаалар. Алыс жолдо кыйналбасын, жолго кеткен убактысын сабак окуганга кетирсе жаман болобу? Ошондой агай, бирок Бирок жок эле байке. Балдар үчүн жатакана бөлүп бердик. Эмне үчүн? Эмне кереги бар эле? Туурабы? Мажбур белек? Агай, өзүңүздү кармаңыз. Кармай албаймын. Бул жаштар үчүн, бул өлкө үчүн, келечек үчүн. Мен сизден сураймын. Сиздин эң көксөгөн оюңуз эмне, байке? Чааларды жетекчи кызмат орунда көрүү, туурабы? ошондой, албетте. Ошондой, байке. Бардык аракетибиз бул жаштардын келечегин ачып берүү үчүн. Сиз ошондой деп жатсаңыз, мейли ошондой болсун. Галип! Галип! Кимди чакырып жатам, ким билет? Кайсы тозокто жүрөт? Галип! Бир жерде ат жарышы ойноп жатса керек, агай. Ооба. Ал бир күнү колума түшсүн. Кандай чуркатканымды көрөсүз. Галип! Эже. Угуп атам, агай. Эч убара болбоңуз. Бул жерде телефон иштебейт. Туура айтасыз. Эгерде бул тамаша болгон болсо, муну кылгандын колуна түшүрсөм, эмне кыла турганымды көрөсүз. Кыямат кандай болорун ошондо көрөсүз. Ошол убакытка чейин бизге бул жерде күтүп турууга туура келет окшойт. Ооба. Туура айтасыз. Жөн эле убара болуп сүйлөбөйүн. Балдар, мен өзүм төрөт үйүнүн алдында турганда сезип жатам. Ооба дос, төрөт үйдүн алдындабыз. Бала же эркек же кыз болот. Ал эмне дегениң? Бирок достор, Дурунун фантазиясы дагы күчтүү экен, эй. Ооба, ошондой акылдуу кыз. Кайда баратабыз? Дезинфекция. Байке. Агай. Ичкеридегилер бош эмес, байке. Жай карабыз, эмне болмок? Салих агай кайра ачууландыбы? Байке, бөлмө башаламан. Бизден бир баланы алып кирип кетишти. Апей, анда көрүнбөй эле коеюн. Менимче да. Анда жакшы алла. Силер дагы жоголгула. Сиз кабатыр болоңуз, биз да кетип атабыз. Эже, мүдүрбейдин бөлмөсүнө? Ооба. Эже, аз бөлмө эч бош эмес. Уф, качкыла бул жерден балдар. Көңүл бурбай эле коюңуз. Базарчылар, алар такылдатып кетишет. Дайыма ушундай кыла беришет. Кирдегенге чейин такылдатып тура беришет. Кечиресиз, тынчыңызды алып жатам. Эмне болду? Мен эртеңки күн үчүн уруксат алайын дегем.
Бүгүндөн баштап уруксаат бар. Бир нерсени түшүрүп алдыңызбы агай? Эжей, бара бериңиз. Салих агай, жакшы элесизби? Үнүңүз кызыкпай го. Грипптин айынан. Эжей, окуучунун атасы менен сүйлөшүп атам. Уруксаат бериңиз, мугалим эжей. Кечирип коюңуз. Эмнени сүйлөшүп аттык эле? Мынакей, мен болсо жерден издеп жүрөм. Чоң рахмат балам. Эмнени сүйлөп аттык эле? Агай, узартпаңыз. Ойлоп көрсөңүз, бизди бул жерге унутуп коюп кетип калышсачы? Жок агай, Дуру сөзсүз мени издейт. Ооба. Ооба, туура айтасыз. Дуру аябай сонун кыз. Ошондой. Менимче ага жакшы тарбия берген сижи. Чынында мен сиз менен сыймактанам. Чоң рахмат агай. Агай, ыңгайсыз болбосоң сизден бир сурасам болобу? Албетте. Сиз жубайыңызды жоготкондон кийин кайра үйлөнгөн жоксузбу, ошондойбу? Эми суранам, туура эмес түшүнбөңүз. Мен кайгыңызды козгош үчүн айткан жокмун. Албетте. Бирок балким кайра үйлөнсөңүз, балким балалуу болуп калат элеңиз. Албетте. Эч ким эч нерсе ал жоготун ордун толтура албайт. Бирок жок, эч үйлөнгөнүм жок. Сиз мени суктанам дедиңиз го. Биз Дуру менен негизи эч түшүнүшө албайбыз агай. Дуру мененби? Мен көп ачууланам Дуруга. Уруша беребиз. Бирок дагы эле бакырган учурда апа коюңузчу Кудай үчүн деп айтканы. Апа дегени ошол учурда менин бардык болгон ачуумду жоготуп жиберет. Дуру аябай кичинекей бөбөк болчу. Биринчи жолу мага апа дегенде мен кубанганымдан отуруп шорулдап ыйлаганмын агай. А бирок азыр чынын айтсам аябай таң калдым. Эми Дуру менен түшүнө албаганыңызга таң калдым. Дуру аябай жакшы кыз. Кандай десем, эми баары менен тил табышат го. А бирок азыр менден сырткары бардыгы менен кызымды уктап жатканда эркелеткенге көнүп калдым. Мага аябай жини келет. Билбейм, эмнеге жини келет. Мен аны кыйкырып урушам, кийин өкүнөмүн. Бирок ал эбак эле таарынып бөлмөсүнө кирип кеткен болот. Анын укташын күтүп, кийин уруларча кирип барам. Бир четке отуруп алып чачтарын сылаймын. Ойгонуп кетпесин деп тиленемин. Сиз менин суктанам дедиңиз го агай. Сиз мени түшүнүп жатасызбы? Эмне болуп жатат? Элфеже? Элфеже, сизби?
Эжей, сураныш, мына эшикти ачыңызчы, же ачтырыңыз. Бекитилип калды. Эми түз класска бар. Кийин сүйлөшөбүз эмнени ойлоп тапканыңарды. Чыгыңыз агай. Чоң рахмат Элиф эжей. Эгерде бул бир окуучунун тамашасы болсо, муну кылгандыгы үчүн жазасын алат. Жок, андай болбосо керек агай. Кокустукку. Билип алам баары бир. Чоң рахмат. Рахмат сизге. Эч нерсе эмес. Болса кен Алла. Бол Рыфат байке. Бол эми. Өтүңүз. Байке, ар дайым эшигибиз ачык. Ар дайым деп коет да. Неме, жүрүңүз атаке, мен сизди эчкече узатып коеюн. Жакшы калыңыз мүдүр бей. Жакшы барыңыз байке. Жүрүңүз атаке. Өлтүрдүңүз го байке бизди. Кана уштук. Байке, мен коркконуман эме. Балдар, мен мүдүрдү аябай сонун аткарат экем да. Ичкериде түшүндүм муну. Окусам болмок экен мен университетте. Мүдүр менин апам келди ат болгула. Эмне? Болула, чуркагыла. Тиги кырпык деген бар го, биринчи ошол жооп берет. Асмандан издеп жерден таптык сени. Угуп атам агай. Угуп атам деп коет. Ким ойлоп таптı тиги тамашаны? Эмнен эжей? Билмексен болуп атасыңбы? Катуу жаза берем сага. Агай, мен билгенимди айтып бердим. Эмнени билсем сизге айтып берем ансыз да. Бирок сиз да бир нерсени билишиңиз керек. Дагы бир нерсе болду. Эсиңе салам. Ал дагы тамаша боло турган болсо, Агай, Пойраз менен Жанер мушташып кетти. Анан? Бирок маанилүү нерсе, Кенен агай экөөнө жаза берди. Кандай жаза? Кол кишен. Экөөнө кол кишен салды. Кол кишен? Кенен агайыңа айт. Менин бөлүмөмө келсин. Макул. Агай, кол кишен дейби? Көрөбүз бул жолу Кенен мырза эмне дейт. Киргин. Мени чакырттырсыз агай. Түшүндүрмө кат жазыңыз, Кенен мырза. Албетте. Түшүндүрө турган абал бар болсо. Эмнени түшүндүрөйүн? Эми дагы кантип түшүндүрөсүз? 17 жаштагы эки жигитке бири-бирине кол кишен салып, мектептин ичинде бастырдыңыз. Өзүңүздү кантип жактайсыз? Менимче аябай мыктылап түшүндүрмө кат жазсаңыз керек. Себеби Билим берүү министрлиги бул маселелер боюнча эч качан кечиримдүү болушпайт. Жакшы түшүнүк жазыңыз. Жок дегенде ишиңизден чыгарып ташташпасын. Көркөм тасма коомдук телерадио корпорациясында которулуп, үндөрү коштолду. Котормонун редакторлору Бегимай Атантаева жана Орозбек Мусакеев. Үн коштоого Чыңгыз Мамаев, Амантур Абдысалам уулу, Айзада Абдыкалыкова, Индира Токтогожоева, Динара Авазова, Жолдошбек Жанжигит уулу, Шаршыбек Шейшенов, Орозбек Мусакеев, Бактыгүл Асанова, Кыял Аданова, Илим Калмуратов, Атамбек Шамуратов, Алмаз Шаадаев, Айнаш Аширова, Аруке Калыбекова,
Жазгүл Имакова, Руслан Орзакунов, Адыл Булорбек уулу, Өмүркул Назаралиев, Анвар Осмоналиев, Искендер Куанычбек уулу, Азамат Маданбеков, Адилет Солдатбек уулу, Арнес Кыдырмышев, Байел Советбеков, Самара Рысалиева, Айжамал Токторбаева, Салтанат Жумакадыр кызы, Оксана Турарбек кызы жана башкалар катышты. Үн коштоо режиссеру Айна Шаширова, үн иретин топтогон Айжамал Токторбаева.